Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы көк бөрү сүйүүчүлөрү. НТ Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккула ат майданына бурмакчы. Дал ушул жерде Ноорус майрамына карата ошентип Кыргыз Республикасынын көк бөрү боюнча турнири уланууда. Бүгүн болсо биз сиздерге ошол алгачкы беттешти сунуштап атабыз. Албетте айгышкан күрөштөр жана жеңиш үчүн болгон болуп көргөндөй аракеттер эки тараптан орун алат деп айтсак болот. Ошентип азыр болсо кара ой, жашыл кызыл кийимчен, ал эми кызыл көк кийим менен булар алардын атаандашы Аракет Сынташ командасы бири-бирине каршы ойномокчу. Бүгүнкү күнгө 4 беттеш каралган. Ошол 4 беттештин алгачкысы азыр башталат. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев жана ошондой эле бул 8ден бери финал жыл сайын ушул Ноорус майрамында болуп көрбөгөндөй чоң ири беттеш дайыма өтүп келет. Жана ошентип беттеш башталды. Ошентип азыр болсо биз оюнчулар менен сиздерди тааныштырып баштайбыз. Азырынча мына алгачкы чабуул ушул жерде орун алды эле, бирок тайгазанга түз эле чыгып кеткенге, тайгазанга түз барганга албетте мүмкүнчүлүк болгон жок. Оюнчулар менен тааныштырып баштайлы. Аракет Сынташ командасында биринчи катар санында Туратбек Талайбек уулу, ал ошондой эле Тахир Осмонов бул экинчи катар санында, анын минген аты Торка, ал эми Мурат Токоев 3-чү номер менен, ал резвыйды минип жүрөт. Ошондой эле Ардак менен Искендер Маратбек уулу 4-чү номерде, Медер Үсенбаев 5-чи катар санында минген аргымагы Баграм, ошондой эле Чыңгыз Байбеков, ал болсо Атаман, Нурлан Шаршеев 7-чи номерде минген аргымагы Тайсон, буйрукту минип жүргөн Зарылбек Жаныбеков 8-чи номерде, Нурлан Абдысаматов Токмок менен 9-чу катар санында, Майрамбек Каныбек уулу 10-чу катар менен ал Бакторону минип жүрөт. Ошондой эле Туман аргымагы менен бул Жекшен уулу Кудайберген 11-чи, Азизбек Майрамбеков болсо ал Кошкоргон катар номери 12. Ошондой эле Манат Эшкожоев бул Аракет Сынташ командасынын жетекчиси. Жана азыр болсо мына жекеме-жеке бүгүнкү беттештеги алгачкы жекеме-жеке. Бүгүн биз ошол оюнчулардын эле эмес, аргымактардын дагы алардын деңгээлин байкап көрөбүз десек албетте болот. Жекеме-жекеден мына ушул эсиңдерге салып коелу жашыл кызыл кийимчендер булар ошол кара ой командасы. Кара ой азыр чабуулга чыгып жөнөдү, бирок азырынча Тайгазандын жанында мына сүрмө топ турат. Алгачкы упайды биз көрүп калабызбы же абал бир аз башкачараак орун алабы? Негизинен 20 мүнөттөн 3 тайм беттеш орун алат. Анын алгачкы таймындагы экинчи минутта орун алып атат. Кара ой чындыгында беттеш башталгандан бери өздөрүнүн үстөмдүгүн жасап жөнөдү эле, үстөмдүгүн көрсөтүп баштады эле, бирок азыр болсо акырындап ошентип Сынташ командасы дагы өзүнө келе баштады. Жок дегенде өздөрүнүн Тайгазанынан улакты алыстатканга жетишти. Жана ат үстүндө улак тартыш, мына улак тартыш деп ушуну айтсак болот. Бирок атаандаштын Тайгазанын көздөй кете алган жок. Эми болсо биз кара ой командасынын оюнчулары менен тааныштырып өтөлү. Айбек Сыдыков биринчи катар санында, минген аты Олигарх, ал эми Торчик менен Мирбек Какебаев 2-чи номерде, Көктекен минип жүргөн Алыбек Байтиков 3-чү, Эржан Аскат уулу болсо ал Жебени минип жүрөт 4-чү катар санында. Бактынур Шамырканов 5-чи номер менен минген аргымагы Шырам, Чыңгыз Асылбек уулу 6-чы номерде минген аты Береке, Торкашкан минип жүргөн Дыйкан Темирбек уулу ал 7-чи номерде, Арап менен Мурат уулу Нурбакыт 8-чи, Адилет Чолпонбек уулу болсо 9-чу, минген аты Мустанг. Ошондой эле Өсөр Кабарбек уулу ал 10-чу номерде, Ракета. Темирлан Шаршембаев 11-чи катар саны менен ал демек Адилет Чолпонбек уулу бул Мустанг менен болсо, Өсөр Кабарбек уулу Ракета, Темирлан Шаршембек уулу 11-чи номерде Lexus, жана ошондой эле Келдибек Нурзат уулу минген аты Тыты. Сыдыков болсо бул
Карабой командасынын демек жетекчиси. Бул 8-1 финал, 8-1 финалдагы демек алгачкы оюн болсо, мындан сырткары дал ушул 8-1 финалда ойной турган башка командалар дагы бар. Алар демек Алкан Ата менен Долон беттешет, ошондой эле Жаш күч менен Казарман, Нурлан Аламидин командасы менен Илбирс Кемин, Карабалта менен Кабылан каршы ойнойт, Келечек менен Аксуу, Намыс менен Кыран, Карабуура жана Актала командалары ошентип бул 8-1 финалдагы 8-чи жуп болмокчу. Жана бул ирет ушул Нооруз майрамында эң жогорку лига эмес, ага чейинки деңгээл жагынан экинчи болгон лигада эми мында ушул өтө көп командалар бар болчу. 32 команданын арасынан азыр 16сы калган. Булар олимпиадалык система менен ойноп атышат. Уткан команда түз эле чейрек финалга чыгат. Эч кандай тайпалык оюндар болгон жок. Бул албетте ушул көкбөрү командаларынын саны көбөйгөнүнөн кабар берет. Ушунчалык командалар көп болгондуктан тайпалык оюндарда тайпалык оюндар боло турган болсо, анда өтө көп беттештер орун алып кетмек. Ошондуктан кыска убакыттын ичинде мына бүгүн 15 болсо, 21-нде бул 21-нде финалдык беттеш жана ошондой эле 3-чү орун үчүн таймаш орун алат. Андан сырткары жогорку лигадагы, улуттук лигадагы биздин мына командалардагы бар. Ал учурда ошентип Карабойдун оюнчусу мына Бактынур Шамыркан уулу Шырам менен ал жаза упайын алып калды эле. Ал кайрадан оюнга аралашты. Азыр болсо бул жерде алып баруучу чындыгында эрежеге жакшылап баш ээлип атат. Көкбөрүдө айрыкча тартип өтө керек. Себеби бул чыныгы мырзалардын оюну. Бир аз эле эреже бузула турган болсо, болуп көрбөгөндө чоң жаракаттарды оюнчулар алып калышы толук ыктымал. Ансыз деле азыркы учурда ушул Көкбөрү дүйнөлүк аренада бир топ ушундай маселелер жаратып келет. Тайгазаны жок ойнойбуз дегендер бар, тайгазаны бар ойнойбуз дегендер. Айрыкча мына биздин Кыргызстандын Көкбөрү федерациясы өздөрүнүн демек ушул максатын толугу менен ишке ашырып, ошол абалда калып калганга аракет кылып атышат. Айрыкча ушул тайгазаны жок оюн бир топ кызыксыз болуп каларын биздин мекендештердин баары жакшы билет. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке башталды. Жекеме-жекедеги аттар Карабойдо дагы аракетте дагы өтө жакшы. Азаматтар мына кадимкидей тирешүү орун алып атат. Азыр болсо Карабойдун оюнчусу жекеме-жекеде ийгиликтүүрөөк экинчи катар сандагы бул Мирбек Какебаев Торчик деген ат менен 1984-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда демек 34 жашта, ошентип 21 августта ал 35-ке чыгат. Өз командасынын ушундай эң тажрыйбалуу жашы улуу оюнчулардын бири. Анын менген армагы Торчиктагы жекеме-жекеде ошентип аракет командасынын оюнчусун таптакыр өзүнө жеткирбей, улакка жолотпой, азыр болсо эми Карабойдун оюнчусу демек улакты өз тарабына алды. Бул 4-чү номер болсо жок, анда биз Эржан Аскат уулу экен. Мирбек Какебаевди аткан болсок, жок, анда эмес. Эржан Аскат уулу жана жекеме жеке бул Көкбөрүнүн эң ушундай бир окумду кандыра турган учуру деп айтсак болот. Аттардын чыныгы дымагы, аттардын деңгээли, алардын даярдыктары дагы ушул жекеме-жекеде билинет. Эки команданын кийимдери боюнча албетте кенен сөз кылсак болот. Мына акыркы 1-2 жыл ичинде бул жагынан, ушул экипировкалар жагынан чоң өзгөрүүлөр болду. Албетте өңдөрүндө бир аз айырма бар. Бирөөсүндө жашыл, бирөөсүндө көк түс гана айырмаласа, экөөндө тең кызыл ушул далысы мына кызыл болуп турат. Бул эми азыр бирок визуалдык жактан караганда кийимдер өтө кооз. Көкбөрү деген кадимкидей эле башка спорттун түрлөрү сыяктуу ушундай кооз, сапаттуу. Демек булар
кийимдерди кийип чыга турган болду. Бул болгондо дагы эң жогорку лига эмес, ага чейинки деңгээл жагынан экинчи ошол лига экенине карабастан ушундай сапаттуу ар бир команда кийимдерди кийип атат. Андан сырткары булардын ушул бут кийиминен баштап баш кийимине чейин сөз кыла турган болсок деле толугу менен коопсуздук чаралары каралган. Булардын буттарында атайын ушундай кагылышуудан бир аз өздөрүн абалын оңдой турган тосмолорду кийишет. Андан сырткары баш кийим сөзсүз түрдө каралат. Баш кийим жок беттешкенге болбойт. Азыр болсо кезектеги жекеме жеке Кара Ойдон Айбек Сыдыков чыкты. Айбек Сыдыков 1989 жылы төрөлгөн. Анын атаандашы Аракет Сынташ командасынан бул жерде 6 номердеги Чыңгыз Байбеков ал Атаман менен ортого чыкты. Ошол Атаман командасын көпөр күйөрмандары өтө жакшы билет. Буга чейин бир топ башка командада бул аты өзүнүн өнөрүн көрсөтүп жүрдү эле. Андыктан жекеме жекеде негизинен татыктуу каршылык көрсөтүшү керек. Мына иш жүзүндө бирок азыр бир аз позициясын алдырып койду. Чыңгыз Кайбеков 1985 жылы төрөлгөн. Мына ошол Сынташтан өзүнчө Аракет болуп команда чыкты. Негизинен кышы менен ушул чоң ири турнир орун албаса дагы кышы менен өздөрүнүн мына ушул Чүй боорунун ар кайсыл аймактарында улактарды ойноп чыгышты. Ал жакта айыл болуп ойношот. Андан сырткары мына аэропорт жакта беттештер орун алат. Ошто, Фергана өрөөнүндө, Баткенден, Лейлектен баштап бул жагы ошол Чүйдүн четине чейин Ысык көлдө бардык жактарда кышында ушундай айыл улактар орун алып келет. Андыктан аттардын формасы негизинен бир топ эле жакшы. Жекеме жекеден азыр болсо ошентип Аракеттин оюнчусу Туратбек Таалайбек уулу эми жок Кара Ойдун оюнчусу азыр улакты өз карамагында алып жүргөн. Жерге түшүрүп алды. Эми сүрмө топ келип улакты жерден эңип кеткенге аракет кылат. Бизде мына ошентип массалык түрдө азыр чабандестердин саны өтө көп деп айтсак болот. Мына ошолордун эң негизги мисалы азыр мына Сынташтан бир команда, Каракой командасы болуп, ушундай булар азырынча албетте достук, ынтымак же болбосо ошолордун деңгээлиндеги башка командаларга азырынча мүмкүн тең ата каршылык көрсөтө албаса дагы айрыкча ушул экинчи лигада болуп көрбөгөндөй командалардын саны ашты. Азыр болсо саны көбөйдү. Азыр бир аз аянт кургагыраак болгондуктан кичине чаң көтөрүлүп атат. Бир жагынан албетте аттардын ылдамдыгынан, аттардын туягынын астынан чаң чыгып турушу керек. Бирок визуалдык жактан экран аркылуу көргөндө бул ал жактан кандайдыр бир ыңгайлуулукту жаратпайт. Андыктан ушул беттеш бүткөндөн кийин менин оюмча уюштуруучулар бул аянтка бир сыйра суу сээп ырастайт деп ишенсек болот. Кезектеги жекеме жеке орун алышы керек. Буга чейин ошентип мына Атаман жана Торчик Кара Ойдон жекеме жеке чыгып аткан аргымактар. Ал эми Аракет Сынташтан Атаман чыкты. Азыр болсо кимдер? Демек Кара Ойдон Айбек Сыдыков, Алигарх менен. Ал эми 11 номердеги Кудайберген Жекшен уулу ал Туман менен азырынча ишенимдүү түрдө Кара Ойдун оюнчусу Айбек Сыдыков Алигарх менен улакка атаандашын жакындатпай жатат. Жана ошондой эле быйыл болуп көрбөгөндөй чоң ири деңгээлдеги беттештер орун алат деп айтсак болот. Бул сезондун ачылышы мына Нооруз майрамы. Мындан сырткары 9 май улуу жеңиш күнүнө карата турнир өтөт. Ошондой эле 31 августта бул
президенттин кубогу үчүн болгон беттеш жана андан сырткары Көкбөрүнүн 20 жылдыгы элестеткөрүңүздөр. Мына 20 жыл негизинен албетте Көкбөрүгө улак тартышка өтө көп жыл. Бул биздин улуттук эзелки ата бабаларыбыз ойноп келген оюн, бирок ушул азыркы эреже, мына тайгазан, андан сырткары анын аянты, канча оюнчу ойношу керек, ушул эрежелердин түзүлгөнүнө мына көз ачышымганча 20 жылдагы өтүп калды. Андыктан атайын мына ушул 20 жылдыкка карата дагы кошумча турнирлер орун алат. Ал мезгилде жекеме жекеде болуп көрбөгөндөй атаандаштык жакшы орун алып атат. Карабойдон Темирлан Шаршембаев жок, ал позициясын жоготту. Жана аракеттин оюнчусу эңип кеткенге улакты толук мүмкүнчүлүгү болгон жок. Атаандаштар албетте тоскоолдук кылып атат. Бул улактын салмагы 35тен кээде 40 килограммга чейин жетип кетет. Жана андыктан эч ким тоскоолдук кылбаган учурда деле улакты эңип кетүү бул оңой эмес. Улак тайгазандан тегерекчеден чыкты. Андыктан сүрмө топ кимиси болсо дагы улакты алып кеткенге толук эреже уруксат берет. Карабойдун оюнчусу улакты эңди түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Кош такымга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан кош такымга мүмкүнчүлүк болбой алды эле. Ошондуктан улак кайрадан жерге түшкөн. Бир оюнчу аттан кулап да түштү, бирок ошол замат кайрадан үзөңгүнү тебинбестен секирип минди. Жана көбүнчөсү окуя ушул бул жерде аракет Сынташтын тайгазанын жанында болуп аткан өтө сейрек кездешкен учур болду. Карабойдун тайгазанын көздөй азыр болсо жогорку ылдамдык менен бара жаткан жана алгачкы упай ошентип орун алды. Өсөр Кабарбек уулу ракета менен учуп барып туруп улакты тайгазанга салып кетти. Ден соолугу жакшы болду экен, бир аз аксап сылтып басып атат. Албетте мына ары жакты байкасаңыздар тез жардам унаасы турат. Ал жактан дарыгерлер ошол замат керек учурда келип өзүнүн жардамын бергенге негизинен даяр. Ал учурда калыстын ышкырыгы жаңырды. Себеби оюн талаасын таштап кетиши керек. Азыр улакты салган оюнчу бир аз сылтып басып аянттан чыгып бара жатат. Эрежени өтө так сактоо азыркы учурда өтө маанилүү. Себеби дүйнө жүзү карап турат десек аша чапкандык болбойт. Айрыкча мына ушул тайгазандын айынан жараат алуулар көп болуп атат деп, ошондуктан коопсуздукту жакшы деңгээлге алып чыгуу керек деген демек ошол тарабына таянып кеми кошуна өлкө алар тайгазанды жок кылганга аракет кылып атат. Ошондуктан бул болуп көргөндө өтө кооптуу оюн эмес, бирок албетте мырзалардын оюну деп биз аны дүйнө жүзүнө жар салышыбыз керек. Бул жагынан албетте чыныгы мырзалар оюну хоккей деп келген болсо, хоккейге караганда дагы Көкбөрү бир топ опурталдуу. Бир жагынан Көкбөрүнүн өзүнүн ырахаты бар. Аны ойногон киши билет, жана ошол эле учурда көргөн киши билет деп айтсак болот. Кудайга шүгүр, мына биздин Кыргызстанда Көкбөрүнүн күйөрмандары өтө көп, жана келечекте бир эле Кыргызстан эмес, биз албетте ошол дүйнө жүзүнө бул спорттун түрүн дүйнө жүзүнө жайылтып, бир учурларда албетте Олимпиада оюндарына чейин жеткиришибиз керек. Негизинен оюндун сапаты тууралуу айта турган болсок, албетте мына азыр бул жакта алып баруучу дагы айтып кеткендей, комбинациялык оюндар жүрүп атат. Бул командалык оюн, жекече ырчылык албетте кандайдыр деңгээлде өзүнүн таасирин берет. Ошентсе дагы кайсыл команда стабилдүү түрдө күчтүү болсо, мына ошол командада ийгилик жаралат. Азыр мына чабуулга чыккан учурда деле байкадыңыздар, коргоочулардын баарын Карабойдун башка оюнчулары жолун тосуп кетти дагы. Тайгазанга чабуулга чыккан оюнчуну түз таамай чыгарып берген. Азыр болсо бул жерден аракет Сынташ чабуулга жөнөдү. Ат үстүндө улак тартыш. Карабойдун оюнчусу Чыңгыз Асылбек уулу улакты
атаандашынан тартып кетти эле. Эки жагынан эки оюнчуга кысып келген. Жана айрыкча Улак такымда эмес, ал ээрдин кашында болчу. Албетте ээрдин кашында болгон учурда атаандаштар оңой эле тартып кетет. Ошондуктан карабойлуктар Улакты тартып алып, бирок андан ары тайгазанды көздөй кете алган жок. Андыктан Улак азырынча жерде көз ачып жумганча биринчи 20 мүнөттүк телемина соңуна жакындап калыптыр. Азыр 19-минутта артта калып, биринчи таймдагы акыркы мүнөткө биз күбө болуп атабыз. Сүрмө топтун аттардын туяктарынын арасынан албетте Улакты еңип кетүү оңой эмес. Калсын ышкырыгы жаңырды. Белгиленген убакыт бар. Ал белгиленген убакытта Улак ушул сүрмө топтун арасында аттардын туяктарынын астынан албетте алынбай турган болсо, анда жекеме-жеке орун алат. Эмнегедир жекеме-жекеге эч ким Улакты бул жерде алып келбей койду. Ары жактан күйөрман Улакка келип атат. Негизинен бул туура эмес. Мейли алып берип койсун. Бул эми чыныгы жана Улактын фанаттарынын бири деп айтсак болот. 40 секунд бар экен демек биринчи таймдын бүтөрүнө жекеме-жекеден кайсыл бир чабандес эртерээк Улакты эң тайгазанга салып кетпесе, эсеп 1-0 бойдон соңуна чыгышы ыктымал. Азыр болсо мына аракет Сынташтан 6-номер менен Чыңгыз Байбеков чыкты. Ал Атаман менен ал учурда Улак жерден көтөрүлгөн жок. Биринчи 20 мүнөттүк аягына чыгып калды. Азыр болсо саналуу минуталар бул жерде тыныгуу орун алат. Эми аянтка суу чачып алыш керек болуп атат. Антпесе чындыгында чаң көтөрүлүп, бизге күйөрмандарга жакшы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй аткан. Мына ары жактан демек суу чача турган уна дагы жакындап калды. Аянтты бир сыйра иретке келтирип алгандан кийин биз сиздер менен экинчи таймды баштайбыз. Мына урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип Карабой жана Аракет Сынташ командасынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталуу алдында турат. Эсеп сандары биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча 1-0. Карабой командасы ошол өтө кооз Улакты тайгазанга салып кетти эле. Жана ошол салынган салым азырынча жалгыз бойдон турат, бирок экинчи, үчүнчү таймдарда албетте эсеп сандары өзгөрөт деп күтсөк болот. Мына экинчи тайм башталды. Эсиңиздерге салып коелу, кызыл жашыл кийимчендер булар. Кара ой, ысык көл, ал эми Аракет Сынташ бул командасы, бул Чүй облусунун командасы. Ошол Сынташтан келген жана биринчи таймда бир эле жолу Улак тайгазанга түшкөн менен өтө кызыктуу беттеш орун алды. Тактикалык атаандаштыкты биз эки тараптан көрдүк. Жекеме-жекедеги беттештерди сүрмө топтун аттын үстүндөгү, демек аттын үстүндөгү Улак тартыштардагы өзгөчө кооз болду. Ылдамдык менен бара жаткан учурда азыр болсо эми бул жерде булар тайгазандарын алмашты жана андан кийин азырынча сүрмө топ ортолук бөлүктө Улак үчүн күрөштү жүргүзүп атат. Белгиленген убакыт бар. Ал мезгилде Улак жерден Улак жерден көтөрүлбөсө, биз албетте жекеме-жекени көрүп калышыбыз ыктымал. Карабойдун оюнчусу Чыңгыз Асылбек уулу Береке менен Улакты жерден эңгенге өтө жакын калды эле, бирок эмнегедир аны толугу менен эңип кеткенге жетишкен жок. Калсын ышкырыгы жаңырды. Анын жыйынтыгында азыр болсо биз жекеме-жекеге күбө болобуз. Жекеме-жекеге күбө болобуз. Кайсыл командадан ким чыгат болду экен, азыр байкап тура турган болсок, албетте алгач Улак ортодогу тегерек чейиндин ичине берилиши коюлушу керек жана бул Аракет Сынташтын оюнчусу Майрамбек Каныбек уулу Улакты ортолук бөлүккө жеткирип берди дагы. Биз бул жерде 4-номердеги демек 4-номердеги Карабойдун оюнчусу бул Эржан Аскат уулу Жебе менен ортого чыкты. Ошондой эле анын атаандашы 7-катар санында. 7-катар санда бул Аракеттин оюнчусунун бул
Нурлан Шаршиев, менген аргымагы Тайсон. Тайсон менен азыр Тайсондун аракети жок. Эң башкысы улакты тегерек чийинден сыртка чыгарып салды дагы, ошол замат сүрмө топ оюнга аралашты. Эми биз бул команданын утканы кимге чыга турганын эсиңиздерге салып өтсөк, ушул жерде демек ал тууралуу демек кийинчерээк сөз кылалы. Азыр болсо өтө ыңгайсыз абалга аракет сынташ оюнчусу кабылды. Бул болсо Туратбек Таалайбек уулу. Туратбек Таалайбек уулу ал көпөлөк менен оюнга аралашып аткан. Ошентип кагылышуудан кийин ушинтип толук абалына өзүнө келе албай жатат. Тез жардам унаасы эртерээк келиши керек. Албетте бул татаал оюн, опурталдуу оюн, андыктан биз ушул Туратбек Таалайбек уулу өзүнө келгенге чейин демек убакыт дагы токтоп турат. 20 мүнөттүк убакыт. Бул негизинен футболдогудай убакыт кете берет. Бирок ушундай кандайдыр бир учурларда албетте бул жерден убакытты токтоп турганга мүмкүнчүлүк бар. Мына тез жардам унаасы дагы келди. Биз болсо Туратбек Таалайбек уулуна ден соолук каалайбыз. Бул деген спорт албетте көрөрмандар туура түшүнөт деп ойлойм. Мына ушул оюн учурунда даркынды учурлар орун алып калат. Мына беттеш андан ары жанданды жана ошентип биз болсо бул жерде Туратбек Таалайбек уулуна дагы бир ирет ден соолук каалап өтөлү, эртерээк айыгып кетсин жана өзү сүйгөн ушул көкбөрүгө кайрылып келүүсүнө тилектешпиз дагы. Азыр болсо мына беттеш кайрадан жанданып сүрмө топ азыр улак үчүн ат салышып аткан ал мезгилде аракет сынташтын оюнчусу улакты жоготуп алган. Карабойдун оюнчусу алып кетти эле. Улак болсо жерде. Карабой жана аракет сынташтын жеңүүчүсү мындан кийин Алкан Ата менен Долон командасы беттешет. Ошолордун жеңүүчүсү менен чейрек финалда ойнойт. Кечөө дагы өтө кызыктуу беттештер орун алган. Бирок аны ошол биз албетте өзүбүздүн канал аркылуу көрсөткөнгө жетишпей калдык. Бирок бүгүндөн баштап ошол Нооруз майрамына чейинки бардык беттештерди көрөрмандарга тартуулайбыз. Аракет сынташ чабуулда жана жогорку ылдамдык менен бара жатат. Анын тегерек четинде 3 оюнчу, атаандаштын 3 оюнчусу ошентип тоскоолдук жаратып кетти. Албетте биринчи максат улакты аянттан сыртка чыгарып салуу. Мына аут. Андай болсо биз эми Карабойдун Тайгазанын жанындагы тегерек чийинден азыр улакты көрөбүз дагы. Жекеме-жекеге күбө болобуз. Алдын ала мына жекеме-жекеге оюнчулар даярданып атат. Улак болсо бул тарапка. Улак болсо бул жерде жекеме-жекеде демек мына ташталды. Карабойдон 7-номер менен Дыйкан Темирбек уулу. Темирбек уулу же 1-номерби? 7-номер ооба. Дыйкан Темирбек уулу Торкашка менен демек оюнга чыкты. Чүй дегенде эле улак тегерек чийиндин сыртына чыгып кетти. Карабойдун оюнчусу мен оюмча бул 4-номер Искендер Маратбек уулу Ардак менен улакты Эржан Аскат уулу Жебе деген аргымак менен биз бул жагынан аракеттин оюнчусу менен алмаштырып алган экенбиз. Улак дагы деле такымда жүрөт. Карабойдун чабуулу экинчи улакты көрүп калышыбыз ыктымал. Атаандаштардын 2 оюнчусу тоскоолдук кылганга келе жатат. Кош такымбы жок андай эмес, өзү жалгыз улакты Тайгазанга салып кетти. Ошентип эсеп сандары 2-0.
Карабой командасы бул жерде ийгиликтүү. Ал мезгилде Аракет Сынташтын бир оюнчусу аттан жерге кулады. Буту үзөңгүдө калып калды. Андыктан атты албетте токтотуп туруп ушул жерден азыр биринчи кезекте жок, Аракет эмес, Карабойдун оюнчусу демек буту үзөңгүдө калып калган экен. Эсеп мына 2-0. Эми бул албетте ушул Карабойдун артыкчылыгы менен беттеши өтүп атат. Азырынча Аракет Сынташ бир дагы улакты тайгазанга салып элек. Кышы менен ушул улак тартышып чыккан оюнчулар биртөө эле жакшы формасында экенин азыр далилдеп жаткан мезгили. Улак мына ортолук бөлүктөн кайрадан оюнга кошулду. Сүрмө топ биринчи дем менен келип эч ким эсе улакты жерден эңкете алган жок. Жана Карабойдун оюнчусу улакты бир топко чейин сүйрөп барды, бирок көтөрүп кете алган жок. Адилет Чолпонбек уулу болчу. Акырын, албетте акырын. Себеби улакты еңип жаткан учурда эгерде ошол тараптан келип, арттан келип же бет маңдай келип эле коюп кете турган болсо, бул түздөн түз оор жаракатка алып келет. Ой Азамат, азыр болсо Аракет Сынташтын оюнчусу ат менен жерге жыгылып, ат менен кошо кайрадан туруп кетти. Охо, мына аттардын туяктарынын арасынан улакты Чыңгыз Асылбек уулу эңип кетти. Тайгазанды көздөй барышат. Жок, бул жакта өздөрүнүн тайгазаны. Андыктан карама каршы тарапка баруу керек. Аттын оозун бурганга жетишет болду экен же сыртка чыгып кетти. Аттын оозун бурганга жетишти. Эми жебедей сызып жөнөсө болот. Кана караңыздарчы, кандай керемет көрүнүш. Чыңгыз Асылбек уулу береке менен сызып бара жатат. Анын артынан Аракеттин бир оюнчусу тоскоолдук кылганга жетишти. Аттын башын бурганга жетишкен жок. Кезектеги аут абалы жана эми кезектеги жекеме-жеке биз күбө болобуз. Өтө сонун ушул оң капталдан бир ылдамдыкты өтө сонун кошуп келе жатты эле. Дагы бир кооз салымды биз көрбөй калдык бул ирет. Албетте Аракеттин демек Аракеттин ушул коргонуусу бул жерде сапаттуу ойноду деп ойносок болот. Жана биз Аракеттин машыктыруучусун эсиңиздерге салып өтөлү. Улан Кулукеев бул Аракетти даярдап келген. Ал эми ал учурда Шамырканов бул Карабой Ысык Көл командасынын машыктыруучусу. Оюн өтө кызыктуу, сапаттуу болуп атат деп айтсак болот. Азыр мына сүрмө топ жекеме-жеке деле өтө көп орун алган жок. Жекеме-жеке кызыктуу, бирок кечке ушул эрөөл орун алып бере турган болсо, бул дагы кандайдыр деңгээлде тажатып. Андыктан көбүнчөсү улактын ушул сүрмө топтун арасында жүргөнү жакшы. Аут улакты алып жүргөн бул Чыңгыз Асылбек уулу береке менен ортолук бөлүктө жекеме-жеке. Азыр 4-чү катар саны менен Карабойдон Эржан Аскат уулу кайрадан чыкты. Ал береке менен Аракет Сынташтан болсо Аракет Сынташтан Нурлан Шаршеев. Нурлан Шаршеев мына Тайсон менен. Тайсон жекеме-жекеде өтө көп катышып атат. Жана бул аргымактар азырынча өздөрүнүн талантын максималдуу түрдө ача элек. Ушинтип жекеме-жекеде дагы көбүрөөк жүрсө, жакынкы 1-2 жылда ар бир командада өтө мыкты ушул эрөөлдө туруштук берген аргымактар дагы көбөйөт деп айтсак болот. Азыр болсо Эржан Аскат уулу улак менен жана улак аянттан сыртка чыгып кетти. Жок, чыккан жок. Улак жерге түшүп калыптыр. Ошол замат Аракеттин оюнчусу түз эле тайгазан көздөй жөнөшкөн жок. Алгач демек такымга басып алуу керек. Антпесе атаандаштар ошол замат улакка жабышат дагы оңой эле тартып кетет. Улак такымда болгон учурда гана бул атаандаштарга кыйынчылык жаратат. Тактикалык сапаттуу жүрүш керек. Өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү туура көрдү. Жок, андай эмес, өзү жөнөдү.
мына ушул жерде тактика өтө маанилүү. Өнөктөштөр келип тоскоолдук кылышы керек. Жок, тескерисинче кара ойдун оюнчулары өтө динамикалуу кыймыл аракеттер жасап атат. Көз ачып жумганча улак менен жүргөн оюнчунун жанында 3 мына атаандаштын чабандестери пайда болуп атат. Мындай көрүнүш биринчи жолу болуп аткан жок. 3-чү ирет мына ушундай экинчи таймда биз ага күбө болуп атабыз. Ошонун жыйынтыгында мына Сынташ командасы аракеттин оюнчулары улакты тайгазанга сала алган жок. Сүрмө топ ортодо. Командалар оюнчулар өтө бат кыймыл аракетти жасап, ушундай тактикалык жактан ыңгайлуу жүрүштөрдү ишке ашырганда гана ийгилик жаралат. Улакты биз 2 ирет Тайгазандан көрдүк. Ал учурда мына ушул кара ойдун улакты салган эле оюнчусу эмес, Өсөр Кабарбек уулу ал жерде ракета менен алгач улакты салды эле. Андан кийин анын өнөктөшү экинчи ирет салып кеткен. Ошондо толугу менен анын командалаштары, өнөктөштөрү атаандаштардын жолун тосуп берген. Мына ушундай көрүнүш өтө маанилүү. Бир эле секунда мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол замат эсеп сандарын булар өзгөртүп кеткенге толук даяр. Кыргызстандын, мына кыргыз элинин улуттук спорту канчалаган жылдардан бери биздин ата бабаларыбыз ойноп келип, азыр эми ошол заманбап азыркы учурда көкбөрү уламдан улам кулачын керип бара жатат. Мына көчмөндөр оюндарында канчалык биздин мекендештерибиз башка өлкөнүн өнөктөштөрүн ийри эсеп менен утту. Жана эмки көчмөндөр оюндары, 4-чү көчмөндөр оюндары ал Түркияда болот. Бизге жеткен маалыматтар боюнча федерация менен сүйлөшүп, алардын жетекчилери менен сүйлөшкөнүбүздө, мына ушул Түркиядагы көкбөрү бул кадимкидей эле Тайгазан менен орун алат деп бизге ишендирип атат. Ошондой эле болсун. Жана көкбөрү Тайгазансыз баары бир көркүнө чыкпайт. Ал учурда бул жерде алып баруучуна кошумча маалыматтарды айтып атат. Албетте ким ушунда кызыктыруучу сыйлыктарды коюп атканын айта албайбыз. Бирок ушул ар бир салымга демек 2000 сомдон бул жерде кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп атат. Бул улуттук спорттун түрү болгондуктан кыргыз күрөшүндө, ошол эле көкбөрүдө, башка улуттук спорттун түрлөрүндө бул кеңири колдонулган практика, бул салтка айланган нерсе. Андыктан буга таң калуунун кереги жок. Баш кийими түшүп кетти, бирок азырынча улак ошол Аракет Сынташ командасынын оюнчусу Нурлан Шаршиевде. Мына баш кийими жерге түшүп калганына карабастан, мына Шаршиев Нурлан Тайгазанга бара жатат. Мына бул ирет дагы карасаңыздар, кара ойдун оюнчулары анын жолун тосуп чыкканга жетишип калды. Ушул кара ойдун коргонуусу өтө сапаттуу болуп атат деп айтсак болот. Такыр мүмкүнчүлүк берген жок. Ошого карабастан кош такым менен эсеп саны кыскарды. Бул Аракет Сынташ командасынын алгачкы салымы. Эсеп 2-1. Азыр мына баш кийимди кайрадан кийип алат. Азаматтар, биз кара ойдун коргонуусун мактап аттык эле, бирок баары бир Аракет Сынташ баары бир өздөрүнүн мына ушул дымагын аягына чыгарды дагы. Ушунчалык өжөрлүк менен, көкбеттик менен чабуулун логикалык жактан бүткөн түргө келтирди. Эми оюн мындан ары өтө кызыктуу болот. Мына ушундай кыргыздын улуттук музыкасынын ыргагында аттардын дүбүртү менен, аттардын жыты менен ушул Аккула ат майданындагы көп сандаган күйөрмандардын көз алдында өтө мына чыныгы бир көкбөрү майрамы орун алып атат. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө мына ошол жүрөгүнө жакын нерсе бул комуздун үнү, аттардын дүбүртү жана улак тартыш. Мындан өткөн ырахат барбы, мындан өткөн бакыт барбы? Албетте НТ спорт каналы сиздерге бул Аккула ат майданына келип жеринен көрө албай калган
Бирок көкпөрүнү сүйгөн көрөрмандар үчүн ушул НТ Спорт каналы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Жана жалпы калың кыргыз эли, андан сырткары дүйнө жүзүндөгү көрөрмандар албетте YouTube каналы аркылуу, НТ Спорттун YouTube каналы аркылуу дагы бул беттештерге күбө болот. Азырынча улак болсо мына жерде сүрмө топ мына аттардын туяктарынын арасынан азыр чабандестер улакты эңип кеткенге аракет жасап атат. Кара ойдун оюнчусу улактын шыйрагынан кармады. Ат үстүндө улак тартыш. Ең кооз бир кызыктуу көрүнүштөрдүн бири ушул деп айтсак болот. Ат үстүндө улак тартыш, мына сүрмө топ ушундай ылдамдык менен бара жаткан учурда ал мезгилде аянттан улак чыгып кетти, алар менен кошо чабандестер да чыгып кетти. Экинчи таймдын 18-чи демек минутасы келип калыптыр. Көз ачып жумганча экинчи 20 мүнөттүктү дагы биз соңуна чыгарып атабыз. Биринчи таймда эсеп 1-0 болгон, ал эми экинчи бөлүктө болсо, экинчи бөлүктө ошентип эсеп 1-1, жалпы жыйынтык 2-1 болуп турат. Бул жыйынтыктоочу учур эмес. Мындан кийин дагы бир тайм бар. Чындыгында азыр болсо кара ойдун оюнчусу кош такым менен улакты тайгазанга салып кеттиби? Улак кайда? Улак тайгазанда жок. Улак тайгазанга түшпөптүр. Мына ушул аянттын кырына чийиндин үстүнө түштү. Демек оюн ошол жерден уланат. Аз жерден эсеп сандары 3-1 болуп кете жаздады. Мына ушул жакынкы аракет сынташтын тайгазанынын жанында окуя орун алып аткан, андыктан көз ачып жумганча чабуул орун алып кетти. Ылдамдык менен барып кош такым менен ийгилик жаратайын деди. Мындай көрүнүш өтө сейрек кездешет. Себеби кош такым качан орун алат, качан эки ат келип ошол тумшугун салып тайгазанга токтогон учурда, мына ошондо гана шашпай бир 1 секундалык убакытта алар мындай улактын эки шыйрагынан көтөрүп туруп тайгазанга салат. Бул ирет болсо мына ошол кара ойдун оюнчулары ылдамдык менен келип улакты кош такым менен тайгазанга салам деди. Бирок ал иш жүзүнө ашпай калган. Ат үстүндө улак тартыш, аракеттин оюнчусу бир аттын бири жагынан туруп улакты атаандашынан сууруп алды эле. 5-номердеги бул Медер Үсенбаев, Баграм деген аргымактын жүрөт. 1987-жылы төрөлгөн бул чабандес. Азыр эми улакта жаш муун деле өтө көп, бирок бул 1987-жылы төрөлгөндөр азыр жаңы муун эмес, булар кадимкидей тажрыйбалуу оюндардын катарына кошулуп калды. Ең башкысы интрига кайрадан жаралды деп айтсак болот. Себеби бир гана салым айырма бул жерде эсеп сандарын бөлүп турат. Калыстын ышкырыгы мен оюмча улак аянттан сыртка чыгып кетти. Жекеме-жеке акыркы секундалар болсо, анда азыр жекеме-жекеден деле кайсыл бир чабандес, кайсыл бир оюнчу улакты эңип кеткенге жетишпейт сыяктуу күтүп туралы. Мүмкүн кара ойдун оюнчусу эңип кетсе, алар аракет сынташтын тайгазанына жакын, андыктан ийгилик жаратып коюшу ыктымал десек жок, андай эмес. Экинчи 20 мүнөттүк дагы аяктады. Биринчиге караганда экинчиси кызыктуу болду. Демек 3-чү бөлүктө мындан да кызыктуу болот деп күтсөк болот. Биринчи таймдан кийин мына атайын уна ушул аянтка суу сейип кетти эле, бирок кайрадан кургай түштү. Албетте аттардын дүбүртү, аттардын туягы ушул аянтты дагы кадимкидей кургатып атат деп айтсак болот. Образы турду албетте. Азыр болсо мына бир 10 мүнөттүк тыныгуу, андан соң биз сиздер менен 3-чү жыйынтыктоочу таймды баштайбыз. Эсеп сандары 2-1, Кара Ой Ысык Көл командасы алдыда. Урматтуу көкпөрү сүйүүчүлөр, ошентип Кара Ой жана Аракет Сынташ командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Эсеп сандары 2-1, Кара Ой алдыда. Кара Ой командасы булар жашыл, кызыл кийимчендер. Экинчи таймда ошентип интриганы Аракет Сынташ жаратты. Анткени
алар бир ирет улакты тайгазанга салып кеткен. Бул ирет болсо Карабой мына оң тараптагы тайгазанга чабуулга чыгат, ал эми аракет Сынташ сол жака чабуулга чыгыш керек. Аракет улак менен аракеттин оюнчусу Зарылбек Жаныбеков буйрук деген аргымак менен буйрат болду экен. Эми кайсыл тайгазанды көздөй жөнөдү? Аттын башын буруу керек. Аттын башын буруш керек. Мына 3 атаандаштарды артта калтырды. Эми жөнөсө болот. Батыраак жөнөш керек. Ылдамдык керек. Өнөктөшүнө өткөрүп берди. Мурат Токоев мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок, бирок дагы деле ал азыр улак менен жүрөт. Мурат Токоевдин минген аты Резвый. Жана мүмкүнчүлүк жаратып берсин. Жок, ушул жерден эки тарабынан эки оюнчу тоскоолдук кылып калды, бирок ошого карабастан бул жерде кош такым гана ийгилик жаратпаса, азыр кыйыныраак болуп калды. Буга чейинкисинде дал ошондой мүмкүнчүлүк менен булар улак салып кетти эле. Азыр кандай болот болду экен? Жок, сүрмө топтон сурулуп чыгуу кыйыныраак. Кайрадан эле ат үстүндө улак тартыш, бир оюнчу жерге кулады. Жөн кулабастан улакты кошо кармап жерге жыгылган экен. Бирок аттардын жакшы жери, чындыгында аттар өтө акылдуу, жакшы жери мына жерге кулаган адамды оңой менен басып кетпейт. Мындай мүмкүнчүлүгү жок болуп калып эле мындай үстүнө кулап кетип же бир нерсе болбосо, андыктан бул жагынан жакшы. Мына ошол айрыкча аттарга ыраазы болсоң болот. Жекеме-жекеде деле эгерде өзүнүн ээси, үстүндө минип турган ээси улакты кармаса бутун кое берет, атаандаш улакты кармаса туягы менен улакты басып алган учурлар да кездешет. Айрыкча мына Ахиллес. Андан сырткары ошол учурда жүргөн башка жада калса Бойко деле, Геркулес деле ошондой ыкмаларды алар колдонуп үйрөнгөн. Азыр болсо бул жерде өздөрүнүн тайгазанын көздөй барып алды. Мындай учурлар негизинен кездешкен, өздөрүнүн тайгазанына салып алып, жыйынтыгында беттеште утулуп калган учурлар да айрыкча. Өткөн жылы мына 31-августта президенттин кубогу үчүн болгон беттеште кайсы команда экени чындыгында азыр эсимде жок. Ушул бир салым упай айырмасы жаралып турган учурда 3-чү таймда алар ошондой эсепти эки кылып теңебестен тескерисинче өздөрүнүн тайгазанына салып алып 1-3 болуп кетип утулуп калган эле. Андыктан спортчулар албетте чабандестер тайгазан көрсө эле барып аны салып кетпестен мына бул жагын дагы эске алып коюу керек. Карабой командасынын тайгазанына жакын жерде орун алып атат. Бул жерде аракет Сынташ командасынан ким чыкты? 7-чи номердеги бул Нурлан Шаршиев чыкты. Ал эми Карабой командасынан Эржан Аскат уулу. Бирок булар жекеме-жекеде өтө көп убакыт өткөрбөй жатат. Мага жакканы ушул нерсе. Бир нече секунд эле ошентип улак тегерек чийинден сыртка чыгууда сол такымга баскан. Бул сол такымга баскан, эгерде жаңылбасам, Сынташтын оюнчусу Нурлан Абдысаматов. Мына сүрмө топтун жанынан барды дагы улакты такымдан алга чыгаруу керек. Эмне үчүн улакты такымдан чыгарган жок? Себеби атаандаштардын оюнчулары жакын болуп калып атат. Мына ошондуктан эгерде жогорку ылдамдык менен бара турган болсоң, анда улакты акырын такымдан чыгарып, ээрдин кашына коюп туруп барып ыргытып салып кетсе болот. Эки команда да тең, коргонуу негизинен бир топ сапаттуу. Ошондуктан биз бул беттеште ири эсеп сандарын көргөн жокпуз. Алгачкы 2 таймда улак болгону 3 ирет гана тайгазанга салынды. Бирок дайыма эле ушул улактын тайгазанга түшкөн санынын көптүгү менен кооз оюн дал келе бербейт. Себеби кээде улак аз салынса дагы, бирок беттештин өзү өтө кооз болот. Биз мына ошондой учурга азыр дал келип атабыз.
улакты ичинен түшүнгөн күйөрмандар үчүн өтө чоң рахат. Тактикалык жүрүштөр, коргонуу, чабуул, жеке чеберчилик, жекеме жеке ушулардын баары бир жакшы деңгээлде болуп атат. Дагы бир жакшы жери командалар деңгээли жагынан бири-биринен ушундай ат чабуу алыс эмес, деңгээли жагынан дээрлик жакын деп айтсак болот. Азыр Кыргызстандын кайсыл аймагын албайлы алсыз команда жок. Чыныгы лидерлерге каршы гана алардын фонунда начар болуп калышы ыктымал. Мисалы үчүн ошол эле ынтымак же достук же алардын катарына кошулган чүйдүн командалары, Ысык көлдүн командасы мыкты командалар. Башка учурда башка кандай көк бөрү командасы болбосун, баары бири-бирине кадимкидей атаандаштыкты көрсөтө алат. Жана кээ бир облустарда экиден мыкты командалар бар. Ал жакта эмне болуп атышат? Улак болсо, мына тегерек чийинин ичинде, мына 4-чү номердеги Карабойдун оюнчусу Эржан Аскат уулу улак менен турат. Ал эми алар улак талашып ар жакка кетүү десем жок, алар бири-бири менен пикир келишпестик болуп кетти. Бирок мунун баары албетте оюндун ичинде болот. Оюн бүткөндөн кийин сыртка чыкканда кадимкидей бири-биринен кечирим сурап, бири-бири менен күлүп, кучакташып кете беришет. Оюндун ичинде ушундай кызуу кандуулук, кандын суюктугу албетте өзүнүн таасирин берип коет. Эки эки командада тең бирден оюнчу жазамамысына байланышы ыктымал. Мына бирөөсү келди. Карабойдон Өсөр Кабарбек уулу келди. Ракета менен 1995-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда бул 23 жаштагы чабандес, албетте жаш, каны кызуу. Ал учурда Аракет командасынан Мурат Токоев резвый менен. Мурат Токоев бирок ал жашы 32-де, андыктан ал бир аз сабырдуураак болуш керек. Бирок болбой эле буларды биз күнөөлөгөндөн алыспыз. Оюн учурунда мындай абал кездешет. Мына азыр бири-биринин жанында турат. Ушул жерден деле сүйлөшүп, кеңешип бир пикирге келип алса болот. Ал учурда жекеме жекеден Карабойдун оюнчусу ийгиликтүү болуп кетти. Эки командада тең 3төн гана азыр оюнчу бар оюн талаасында. Эреже боюнча 4 чабандес аянтта жүрөт. Экөөндө тең бирден оюнчу жазамамыга байлангандыктан ошондой бир оюнчу аз болуп турган болсо, азыр Карабой чабуулга чыгып келди. Кош такымга мүмкүнчүлүк болду экен. Бул жак бир аз мына чаңдап кетти. Мына Кош такым эки оюнчуну, Карабойдун эки оюнчусун азыр болсо Аракет Сынташтын бир чабандеси сүрүп чыгарып салды. Эсеп 3-1-ге айланып кеткен жок, бирок Карабой дагы деле улакты өздөрүндө алып жүрөт. Өнөктөшүн өткөрүп бериш керек го дейм. Азыр улак менен жүргөн бул Эржан Аскат уулу, улакты жерге түшүрүп алды. Албетте өзү жалгыз эмес, атаандашынын жардамы менен түшүрдү. Кимисең кетет болду экен. Азаматтар, азыр чабандестердин деңгээли дагы өтө жакшы деңгээлге көтөрүлгөн деп айтсак болот. Бир эңкейген учурда эле улакты жерден эңкетип атат. Сүрмө топ. Карабойдун оюнчусу Чыңгыз Асылбек уулу аттан кулап түштү. Жана аракет чабуулда. Улакты эрдин кашына алуу керек. Жок, өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар эле. Убакыт жагынан да кенен болчу, бирок ал ат ошол жерде тайгазанды көздөй чуркабай койду. Бул чабандесинин катасы эмес, бул анын минген аты ошол жерде тайгазанды көздөй ылдамыраак жүрүп бериши керек эле. Жана эсеп 2-2. Азыр кайсыл оюнчу экенин бул жерде аныктай албай атабыз. Аракет командасы 3-чү таймдын 10-минутасында экинчи салымды салды. Кайсыл оюнчу чындыгында мен алыстан тааныбай калдым. Алыстан ким экени билинбей калды. Эң башкысы ошентип Аракет командасы эсепте 2-2-ге жеткирип койду дагы.
бул эки команданын бирөөсү сөзсүз түрдө утуш керек. Тең чыгуу деген болбойт, себеби бул олимпиадалык система. Эки команданын бирөөсү гана утуп, алар кийинки чейрек баскычка чыгуу керек. Эгерде негизги убакыт тең чыгып кала турган болсо, негизинен эреже боюнча кошумча убакыт берилет. Анда дагы тең чыгып калса, анда буллит орун алыш керек. Мүмкүн биз буллит көрүп калабыз. Ал тууралуу демек кийинчерээк кенен сөз кылабыз. Эгерде беттеш тең чыгып аяктаса, азыр болсо, албетте калган 10 мүнөт ичинде эсеп сандары өзгөрүп кетиши ыктымал. Кандай ыңгайсыз абал бул жерде орун алды. Карабойдун бир оюнчусу ат менен сүрүлүп, мүдүрүлүп келип жыгылды дагы. Бетине аттын туягы бетине тийип кетти окшойт. Аттын туягы бетине тийип кетти окшойт. Бул жерде ким? Карабойдун оюнчусу Айбек Сыдыков. Олигархтын үстүнөн кулады. Бетин кармап бара жатат. Абалы жакшы эле окшойт. Жакшы эле болсун. Жогорку ылдамдык, албетте жогорку ылдамдык болуп жаткан учурда бир аз абайлаш керек. Жана жекеме-жеке Карабойдун курамында аянтка Алыбек Байтиков чыкты. Негизинен ал көктекени минип чыгыш керек эле, бирок бул көктеке эмес окшойт. Аракет сынташтан демек Нурлан Шаршиев Тайсон менен. Тайсон аракет сынташта өтө көп демек жекеме-жекеге чыгып атат. Жана ал учурда Алыбек Байтиков улак менен азыр ыңгайлуу учурду көздөп туруп, атамдаштардын баары артта калды. Жок, бирөөсү бар экен. Тоскоолдук кылганга жетишип калды. Ушунчалык жакшы бир мүмкүнчүлүк жарала тургандай болду эле. Аракет сынташ 3-чү таймда азырынча сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Алар бир ирет улакты тайгазанга салып алды. Топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болобу? Жок, коргонуу жакшы. Аракет сынташтын коргонуусу 2-3-чү таймда сапаттуу болуп атат. Биринчисинде бир ирет катачылык кетирип алды эле. Ошол замат Карабой анда биринчи улакты тайгазанга салып кеткен. Кош такым үчүн азыр аракет көрүлүп атат. Карабой тараптан Ысык Көлдүн командасынын аттары чарчап калды же оюнчулар өздөрү чарчай түштү. Кош такым менен улак тайгазанда 3-2. Карабой командасы алдыга озуп чыкты. Мына жебедей сызып азыр улакты тайгазанга салган оюнчу бара жатат. Азыр ал ким экенин аныктайлы. Ошол Карабойдон Алыбек Байтиков көктеке менен өнөктөш экөө. Алыбек Байтиков өнөктөш экөө 3-чү улакты тайгазанга салып кетти. Дагы 5 мүнөт бар. Абалды оңдоп кеткенге Аракет сынташ командасында эми Карабой, Ысык Көл алар калган учурда коргонууга көбүрөөк басым жасаганга аракет кылат. Улакты тайгазанга салуу эмес, коргонуу сапаттуу болушу керек. Албетте оюн кызыктуу. Бул жагынан калган 5 учурда баары түшүнүктүү. Аракет сынташ чабуулга чыгат, ал эми Карабой командасы коргонууда болот. Бирок мүмкүнчүлүк болуп калса каршы чабуулдан алар ийгилик жаратып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Сөзсүз түрдө бош калган аракет сынташта бош калган аймактар жаралат азыр. Себеби бул жерде аракет сынташ чабуулга чыгышы керек. Алгач азырынча сүрмө топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болду экен. Аракеттин оюнчулары улак менен кана. Аракеттин оюнчулары улак менен дагы такымга басып жүргөн. Бул Майрамбек Каныбек уулу. Майрамбек Каныбек уулу Бакторо менен 1995-жылы төрөлгөн оюнчу. Дагы деле улак. Мына эми тайгазанды көздөй жөнөш керек. Аты эмнегедир тайгазанды көздөй бул ирет дагы
чуркабай койду. Ошентсе дагы кооптап алып бул жерде жаралып калат. Андай эмес. Бир сыйра аттын оозун буруп туруп, кайрадан сүрмө топтон сурулуп чыкканга аракет кылат. Аракет Сынташтын дымагы бир топ эле күчтүү. Азаматтар мына эсеп сандары 2-0 болгон учурда Аракет Сынташ бир аз кыйналып калат окшойт деп аттык эле, бирок иш жүзүндө алар кадимкидей интриганы кайрадан жаратып, эсеп сандарын теңегенге дагы жетишкен болчу. Кана жок, Тайгазандын жанында 3 Тайгазандын жанында Карабойдун 3 оюнчусу орун алып калды дагы ага марага жакындай алган жок. Вакыт болсо аракет үчүн, Аракет Сынташ үчүн азыр тескери ойноп атат. Анткени убакыт өткөн сайын алардын мүмкүнчүлүгү чектелет. Улакты алгач такымдан чыгаруу керек, жок, такымдан чыгара алган жок. Эми дагы бир мүмкүнчүлүк, тактикалык жүрүштөр орун алса, ушул жерде жок, азыр болсо Карабой чабуулга жөнөдү. Чыңгыз Асылбек уулу береке менен Чыңгыз Асылбек уулу улак эрдин кашында жана 4-2. Карабой эми ушул салымы менен бул беттештин тагдырын чечти деп айтсак болот. Мына биз сөз кылгандай азыр каршы чабуулдан ийгилик жаратып кетти. Себеби Аракет Сынташтын аймагы бош болчу. Мына ошол бош аймакты колдонуп, жогорку ылдамдык менен каршы чабуулдан эсеп 4-2-ге айланды. Чындыгында Чыңгыз Асылбек уулу өтө сонун ойноп берди. Анын минген аты Береке дагы Тайгазанды көздөй түп-түз жөнөп барып туруп токтоп берди. Чыңгыз Асылбек уулу 1990-жылы төрөлгөн. Ал азыркы учурда демек 28 жашта, күчкө толуп турган убагы. Ушунчалык мына өзүнүн карьерасындагы эң бир жакшы учурун, бир доорун сүрүп жаткан Чыңгыз Асылбек уулу ийгилик жараткан. Эми 1,5 мүнөттөй убакыт бар. Мүмкүн Аракет Сынташ бир ирет улакты салар Тайгазанга. Бирок 2 ирет салганга дээрлик мүмкүнчүлүк жок калды деп айтсак болот. Андыктан Карабой командасы демек кийинки баскычка дээрлик өттү. Бир буту менен чейрек финалда турат деп айтсак болот. Эми алар ошентип кимдер менен каршы ойнойт? Же Алкан Ата, же Долон. Алкан Ата менен Долондун жеңүүчүсүнө каршы биз ушул команданын демек Ысык көл Карабойдун жекеме-жеке Аракет Сынташтан кайра эле Нурлан Шаршеев чыкты. Тайсон менен Нурлан Шаршеев азыр Нурлан Шаршеев 30-га чыкты. Ал 26 февралда 30-га чыкты. Жакында эле бир 2 жума мурда анын туулган күнү болгон. 30 жаштагы ошол Аракет Сынташтын оюнчусу Нурлан Шаршеев ал учурда Карабойдон чыккан Алыбек Байтиков улакты такымга басты. Жана бүгүнкү беттешке мүмкүн Алыбек Байтиков чекит коет. Тайгазанды көздөй жөнөдү. Сүрмө топтун арасында бара жатат азырынча. 15 секундда жетишип калабы. Эсеп 5-2 болуп кетиши ыктымал. Мүмкүн 4-2 менен. Эми бул албетте принципиалдуу эмес. 2-1 жана убакыт соңуна чыкты. Мына Карабой командасы айыгышкан күрөштө жеңишке жетти. Айрыкча мына ушул беттештин бүтөрүндө 10 минутта калган учурда эсеп 2-2 болчу. Бирок дымагы күчтүү экен Карабойдун, өздөрүнүн чыныгы дымагын көрсөтүп, мына бир жыйынтыктоочу 5 мүнөт ичинде ошентип эсеп сандарын өзгөртүп кетти дагы. Азыр болсо ошентип беттешти соңуна чыгардык. Карабой чейрек финалга чыкты. Жана Карабойду жеңиш менен куттуктайлы. Эми Аракет Сынташ татыктуу оюн көрсөттү. Кийинки турнирлерде аларга ийгилик каалайбыз. Бул олимпиадалык система болгондон кийин бул турнирде эми ушул Нооруз майрамына карата болгон беттеште алар кийинки чейрек финалда эми беттеш өткөрбөйт.
Сіздер болса мына ошентип НТ спорт каналында Аккула ат майданда болгон Ноорус майрамына карата көкбөрү боюнча беттештерге көп болуп атасыздар. Азыр саналуу минуталардан кийинки беттеш башталмакчы. Ошол беттештен жолукканча саламат болуңуздар. Кызматыңыздар болсо, мен Эркин Абдуллаев, ошондой эле съемкалык топту жетектеп аткан Бакыт Табышев. Демек, бир аздан кийинки оюндан жолугабыз.